урматтуу мекендештер, урматтуу жетекчилер, мен бир сиздер көңүлүңүздө бургум келет. Биз Ташиев Токторбаевдин мезгилинде Ош шаары мамлекеттин ичиндеги мамлекет болду. Биз полицейский режимде жашагандай болдук. Адамдын укугу, жеке менчик эч нерсени караган жок. Бардыгын тебелеп сепсеп чыгып кетти. Эми ал кишилер кетти. Кеткенден кийин дагы эле ошол боюнча турат. Органдар, прокуратура, МВД иштеш керек. Биз ошол мезгилдерде биз дароо арыз менен кайрылганбыз. МВДга кайрылдык, прокуратурага кайрылдык. Ошолордун бардыгы жабылып кетти. Мисалы үчүн Сулайман Тоо аймагы. Ошондуктан урматтуу УВДнын начальниги, урматтуу прокуратурага рахмат. Биз ошол дело жабылган делону азыр биз прокуратура берип, Ош шаардык УВДга келди. Биз бул маселе принципиалдуу каралыш керек. Ошол Ошто мыйзамсыз, бузуп, тебелеген адамдарга жооп бериш керек. Укуктук баа берилип, ошол адамдарга иш козголуп, сотко жетип, сотко чыгыш керек. Бул гангстер требовал болуш керек. Потому что Ошто мындай болбош керек. Эмне үчүн ушунча миңдеген адамдар боздойт, ун чыкпастан генералдын жанына барып алды Бишкекке. Ун чыкпастан генералды ээрчиштирет. Эч кандай жооп жок. Эгерде Ошто ушул иш жабылып кетсе, уголовный иш козголуп, ошол адамдар жооп бербесе, Ош шаарына биз мындай айтышыбыз керек да, бийлик жок деп эле айтып коюшубуз керек. Бул эң принципиалдуу маселе. Бул жерде Ош шаарында иштеген, мэрияда иштеген балдар, аймактык кеңеште иштеген балдар бар. Ошол адамдар талпа болуп, мыйзамсыз иштеген мэрди алдында жүрүштү, артында жүрүштү, көп иштен чыгып кетти. Көп иштеп атат. Бирок жооп жок. Орган кыймылдабайт. Мен Патанов деген полковник, урматтуу полковникке кайрылдым кече. Ушул маселени менин мына документтерим турат. Эки ишканымды бузуп, мени алайдан келдим, алайына кет, алайыңыздан келбеңиз сиз деп туруп, мени коркутуп, мен сизди каматамын. Мен сизди текшертип туруп, каматпасам болбойт деп мени коркутуп, үркүтүп, менин балдарым жаш. Мен ошо балдарымдын тандарын дагы жөн туруп бердим. Мына жерде адамдар турат. Колчап, бузуш керек, снос. Бирок снос деген, урматтуу мекендештер, бирден мага тиешелүү эмес. Бул деген ар бирибизге тиешелүү. Тике, кыйыр тиешелүү. Эмне дегенде бирөөнүн тууганын мыйзамсыз бузулду, бирөөнүн коңшусунун бузулду, алыс тууган, жакын тууган бузулду. Бирок биз ушул нерсени унчукпастан карап турдук. Урматтуу президентибиз дагы ал жетпеди бул кишилерге. Бул эки киши Кыргызстанга татаалдык диктатураны орнотту. Азыр кетти булар. Кеткенден кийин биз ушул маселени көтөрүшүбүз керек, урматтуу укук коргоо органдары. Биз сиздер бул принципиалдуу маселе. Биз калбашыбыз керек. Мыйзамсыз төлөнүп, укуктар төлөнүп калбаш керек. Ошол андан сырткары прокуратурадагы мына жакшы надзор кылып бериңиздер. Андан сырткары соттон келбеди. Шаардык сот, областтык соттор, мына мэрия, суу жана жерди көзөмөлдөө органы, жана комиссия кызматы жүйөсүз, керексиз сотторго берип, бизди ушул жерде көптөгөн адамдарды башыбызга сотко тигип койду. Ошол маселени да урматтуу Жанар Кубанович, ушул жанагындай соттук арыздарды кайрадан карап ревизия кылыш керек. Эмне үчүн биз документальный иштерибизди келтирип бир киши бузуш керек да, бизге калып кетишибиз керек. Ушул маселе урматтуу мекендештер. Чоң рахмат.